Урматтуу ишкерлер, Оштун өтө сонун bir келечектүү жеринен сатыла турган 6 соттук жер тилкесин көрсөтөбүз. Жолдун боюнда биринчи линияда жайгашкан. Бул жерди келечектүү дегеним анткени Ошто Ош Сити курулуп жатат. Мына жолдун наркы бетинде Ош Сити, тетигинде Ош Сити Бизнес Хаус курулуш компаниясынын 3 кабаттуу кеңсеси турат. Ошонун эле берки тушу болуп калат. Бул жерде болсо мына билесиздер, Түркистан жана Караван кафе чайханалары. Ошонун маңдайында мына унаалар тизилип тургандын арка жагы айланасы тосулган 6 соттук жер. Бул Бекмамат Осмонов көчөсү, Ошту түндүк батыштан айланып өткөн объездная трасса. Бул жагы болсо мына Горгай деп коебуз. Ош майынын жанындагы айлампа. Берки бетте Андромед клиникасы бар. Наркы бетте автобекет. Демек өтө сонун жер туугандар. Өтө сонун жер. Себеби мына 45 кабатка 45 беле жок. 24 кабатка чейин бийиктикте ушу Ош Сити курулуп жатат. 70 гектар жерге. Демек Ош Ситиге жакын, жолдун боюнда биринчи линия бизнеске өтө сонун жер. Бул жактан айлампадан бул тарапка жүргөндө биринчи оң көчөгө бурулуп киресиздер. Бул жакта эми көчөнү кеңейтүү үчүн снос иштери жүрдү билесиздер. Көчөнүн боюнда канчалаган соода күркөлөрү, анан самсаканалар, кафелер бузулду. Чегаралар ушу архитекторлор, госрегистр өкүлдөрү тарабынан коюлуп берилип, анан ошол боюнча дубалдарыны жаңылады да. Азыр буга чейин мына столбага чейин болгон экен эле. Эми сностон кийин мына чегара бул жака жылыптыр. Муну ошо снос кылган тараптар, мэрия өкүлдөрү келип казыктары кагып, ушул жерден тоскула чегараңар ушул деп аныктап бериптир. Кызыл китеп боюнча ушул көрсөтүлгөн чегаранын ичи 6 соттук чыгат экен. Көчөсү бул жагы асфальт. Келиңиздер, кирип бир катар көрсөтүп берейин эми. Азыр баасын айтабыз. Мына бул жагы таш дубал менен тосулуп, 2 дарбаза коюлган экен. Эми канча бир жыл мурда бул жерге ушу жашоого үй курган экен. Бир бөлмөлүү времянка астында подвалы бар экен, анан бул жакта ушу кошумча бөлмөлөрү курулган экен полторашка тибинде. Дубалдар бүт тургузулган, бекем болгон туугандар. Бул эми керек болсо иштетесиздер, болбосо чоңураак имарат куруш үчүн бул жерде курулуштарды бүт алып салып туруп, ордуна котлован казып, анан 3, 4, 5 кабатка чейин подвалы менен зыңкытып бул жерге имарат курса болот. 6 соттук жерге өтө сонун имараттар түшөт. Мисалы, соода борборун курса болот, торговый центр. Медициналык клиника курса болот, кафе, чайхана курса болот. Бул жерге жана менчик бала бакча курса болот. Дүкөн курса болот, устакана курса болот, да көп нерсе курса болот. Дарбазадан киргенде сол жакта дагы ушу бир бөлмөлүү курулуш бар. Анын жанында болсо ондогон тонна суу бата турган суу кампа бар экен. Муну дагы убагында куруп коюптур. Бул жак болсо мына ичине бир кирип көрүңүздөр. Мунун ичине киргенде көчө жактагы 2 дарбазаны көрдүңүздөр эле. Ошол дарбазанын бири бул эми гараждын дарбазасы экен, техника киргенге. Мына ортосу бир бөлүк, бул жагы бир бөлүк экен. Бул эми 3 бөлүк, дубалдары бүт тургузулган. Андан кийин бери келе турган болсок, бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, бир бөлмөлүү жашоо үйү же болбосо кеңсеге иштетилбей эле турат экен, бирок асты подвал. Бул жакка да ошо бир бөлмө, ичинде душтары менен ылайыкташып курулган экен. Мунун асты подвал. Көрүп турасыздар. Мына бул жакка кире турган болсок, астыңкы бөлмөнүн ичинде дагы мына бул жак төрдө ажатканасы менен душу боло турган планды кылып курулуш кылган экен. Оң жакта болсо тиги бир бөлмөлүү времянканын астында дагы бир бөлмөлүү подвалы бар экен. Ал эми подвалга бул жактагы ушул тепкич аркылуу кирип, мына эшиктен кирсе болот. Бул жак эми чегаралар белгилүү, көрүп турасыздар. Көчө жагын тыныке тосмо менен тосуп койгон ушул жер. Узун туурасы 18ге 32 экен. 18ге 32 жерге эми өтө сонун курулуш кылса болот. Ар кимде ар кандай бизнес план бар, бизнес идея бар. Эгер акча мүмкүнчүлүк болсо, анда бул жерге зыңкытып өтө чоң имараттарды куруп бизнес кылса болот. Себеби 70 гектар жер аянтына мына Ош Сити курулуп жатат. Эртең Ош Сити бүтсө, Ош Сити элге толсо, бул жер кайнайт. Келечектүү жер дегеним ошол. Болгондо дагы жолдун биринчи линиясы. Жол эртең чоңойот, кеңейет, эки жагына бүт тротуарлар салынат, жарыктар коюлат, өтө сонун болот бул жер. Анан эми бул жерде суу бар, свет бар.
негизи канализацияда ушу жолдун аркы бетине жакын эле жерден өткөндешет. Бул жагы Анар, Кулатов райондорунан ушу объезднойду бойлоп келген чоң канализация трассасы бар да, ошого эгер мүмкүнчүлүк болсо ошого тартып кошуп койсо, канализация маселеси да чечилет. Зор жерде кыскасы. Bir сотыгы 70 миң доллардан сатууга коюлду. Албетте кеми бар. Эгер 6 сотукту 70 миңден көбөйтө турган болсок, жалпы сумма бул 420 миң. Ал жерде 742 420 миң доллар болуп атат. Албетте кеми бар. 400 миңге тоголок береби, 400 миң доллардан ылдыйраак түшүп береби, эми аны сүйлөшүп келишип аласыздар. Жолго чыга турган болсок, суу бар, свет бар, канализация жакын, анан газ бар экен. Мына газдын трубасы дагы көрүнүп эле турат. Ушу көчөгө чыгып бир катар көрүп койсоңуздар болот. Мына газдын трубасы келген. Бул эми кошунанын үйү туугандар. Кыскасы зор жерде да. Зор жерде, автовокзалга жакын. Бул жерде имаратты куруп, бизнеске өтө сонун шарттарды түзсө болот. Ушул маалыматты сиздерге жеткирип коелу дедик. Видеого максималдуу түрдө репост мамилесин жасап, анан лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Тез кабар, недвижимость. Биздин ушу командабыз дайым кызматыңыздарда. Ассаламу алейкум.